Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өзінің хадисінде ниъматан мағбурун фихима касирун минан нас. Аллах Тааланың берген екі ниъматы бар. Көптеген инсандар ошо екі ниъматтың қадір барқына жетпейді. Жашоодун, тирикчиликтин азыгылыгымен алданып калышат дейт, пайдаланбай. Ал кайсы ниъмат десе, ас-сихату денсаулык вал фараг бош убакыт. Аллах табарака ва таала берген ниъматтардан бирөөсү денсаулык. Кейде біз ошо денсаулыктан пайдаланбай калабыз. Мана өзүң деле кече кокус сатып алгандан кийин денсаулыктын кандай баалуу экенин билдиң, кыйналдың. Бирок ошол эле кезде ас-сихату таджун ла яраху иллал марид, денсаулык ар бир адамдын башындагы тажы дейт. Бирок ал тажды ооруган адам көрөт экен да. Кейде өзүбүз денсаулык болгон кезде башыбыздагы тажыбызды көрбөй калат экенбиз. Айтайын деген маселе ал фараг бош убакыт. Мен көптөгөн маселелерди айтып келем. Жаштык плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы. Ошондуктан баягы убакытка өтө терең көңүл бурушубуз керек. Дегеле биздин nasat.kg'dеги жаштарга катталуучуларга кайрыларым, жашооңдо ийгиликке жетем десең, 3 нерсени бош калтырба. 3 нерсеге терең көңүл бур. Биринчиси убакытың. Убакыттан өтө катуу пайдаланыш керек. Керек болсо 24 сааттын ичине 48 саатты убакытты сиңдириш керек. 48 сааттай пайдаланыш керек. Имам Газали рахматуллахи алейхи айткан экен, мен убакыттын ичинде Аллах Тааладан убактыма береке сурадым деп. Бүгүн адамдардан сурасаң, дуа кылганда балким байлык сурашы мүмкүн, машина сурашы мүмкүн, жакшынакай аял сурашы мүмкүн, бирок жараткан Аллах Тааладан убактыбызга береке бер деп сураш керек экен. Аллах табаракал кереметтүү Куранда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүрүн ант ичкен да. Пайгамбар алейхисаламдын өмүрүнө ант ичкен. Эмне үчүн? Пайгамбар алейхисаламдын ал өмүр эч бир текке кеткен эмес. Үммөт деп Аллахтын аманатын жеткизүүгө арналган өмүргө жараткан Аллах Таала ант ичкен. Ошондуктан Аллах Таала кереметтүү Куранда эң көп касам ичкен убакыт. Мисалы вал фажр, таң жүрүшүнө ант ичемин дейт. Аллах Таала валлайли иза яхша, кеч каптап келген кечки түнгө ант ичемин дейт. Вал фажр вад-духа, чашке убактына ант ичемин дейт. Ошондуктан мен айтартым, эгер убактыбыз, өмүрүбүз Аллах Тааланын разы болгон жолуна иштетилбесе, таат ибадатка Аллах разы болгон жолго иштетилбеген өмүргө Кудайым эч береке бербесин. Өмүрүбүзгө Аллах Таала береке берсин, эгер ал өмүрүбүз акыретте бизге пайда бере турган болсо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде кыяматта Аллах Таала өтө катуу сурай турган суроолордон бирөөсү ан умри фи мафна, о бенде, адам баласы, өмүрүңдү эмне менен өткөздүң дейт. Ошо өмүрдөн өзүнчө сурагандан кийин өмүрдүн ичинде өзгөчө ва ан шабаби фи мабла, жаштыгыңды эмне менен өткөздүң, жаштыгыңды эмнеге пайдаландың. Экөөбүз таанышканыбызга 14 жыл болуптур. 2010-жылдары ЛТРде иштеп жүргөн, кычырап чуркап жүргөн Эрназар дең азыр 2 кыз 1 уулдун атасы. Жаш азыр канчага кирдиң? 33. Көрдүң? Ошондуктан бул өмүр деген нерсе көз ачып жумгандай өтүп кете берет. Ошондуктан мен жаштарга айтарым, эң негизги ийгиликке жетебиз десек, биринчи убактыбызды дайым бош калтырбастан убакытты пайдаланып, жакшы жолго, таат ибадатка, ата-энеге кызмат кылууга, мекенге кызмат кылууга, ошондой. Экинчи, биз ийгиликке жетебиз десек, бош калтырбай турган десе, биздин мээбизди, акылыбызды. Отуруп алып барып пайдасы нерсеге эмес, ошо пайдалуу акылды кандай толтурабыз десе, илим менен, билим менен, жакшы насаат менен, аксакал аталардын насааттарын айтып, ошо жакшынакай пайдалуу нерселер менен мээбизди толтурушубуз керек. Ал боштукту эгер пайдалуу жакшы нерсе менен толтурбай турган болсок, жаман нерселер ал орунду басып алат. Үчүнчү, биз ийгиликке жетүүнү каалай турган болсок, жүрөгүбүздү бош калтырбас керек. Жүрөктү иман менен, Аллага болгон ишеним менен, ата-энеге болгон сүйүү менен, мекенге болгон сүйүү менен, Аллах Тааланын жараткан бардык бенделерин сүйүү менен ошо жүрөктү толтуруш керек. Эгер ушул 3 нерсеге терең көңүл бура турган болсок, жараткан Аллах Табарак ва Таала бизди эки дүйнө ийгиликтүүгө жеткизет. Ошондуктан дагы так кыска нуска айтарым, убакыт деген нерсе, арабтарда макал бар, убакыт кылыч сыяктуу, эгер сен аны кеспесең, ал сени кесип салат дейт. Урматтуу мекендешим, убактыңдан пайдалангыла, Аллах Таала берген өмүрдөн пайдаланалы. Өмүр деген нерсе, мисалы кээде телефонуңа бирдик салбасаң, телефонуң өчүп калышы мүмкүн. Кокустан. Ошол сыяктуу эле, мына жүрөктүн дакылдап соккону, о адам баласы сенин өмүрүң минутадан турат. Бир күн токтоп калышы мүмкүн.
Ошондо Хасан аль-Басри рахматуллах мана күн чыккан кезде дайым күнгө кайрылып мындай жаңы күн таң аткан кезде айтчу экен, күн бизге кайрылат экен. Эгер акыл менен ушу күнгө карай турган болсок, кече дүйшөмбү эле, бүгүн сейшемби болуп атат. Күнүгө караганда күн, я ибн Адам, ана халкун жадид. Адам баласы, мен сенин өмүрүңдөн бир жаңы күнмүн. Ва ала амалука шахид, сенин жасаган амалдарыңа ишиңе мен күбөмүн. Фактаним менден пайдаланып калгын, фа инни ла ауду иля яумил кыяма, албетте мен кыяматкача кайра келбейм дейт. Бир чындык бар, бүгүнүбүз эртең болот. Эртеңибиз эч качан болбойт. Андай боло турган болсо, жашоодо инсандын 3 күнү бар да. Бүгүнү бар, яумил мафкуд, кече өткөн күн. Кече дүйшөмбү күнү өтүп, ал кайра келбейт ал. Ва яумил маууд, уадаланган эртеңки күн бар. Ва яумил машхуд, күбө болгон күн бар. Бүгүн жашоо. Ошо эрте кечебиз кетти, эртеңибиз ал күмөндө. Эртең барбы жокпу? Негизги бүгүн эле күнүбүз бар. Ошо бүгүнкү күндөн пайдаланган, бүгүнкү күндү эч качан эртеге, бүгүнкү ишиңди, жумушуңду эч качан эртесиге калтырбастан ибадат менен Аллах Таалага разы боло турган элге, жерге, үй бүлөңө, диниңе пайдалуу убакытка пайдаланыш керек. Сөзүмдүн акырында дагы кайталарым. Эгер убактыбыз, өмүрүбүз таат ибадат менен Аллах Тааланын разылыгы болбосо, жана элибизге, жерибизге, мекенибизге пайдасы болбогон убакта Кудай Таала эч береке бербесин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.